Салам достар, мен бүгінгі видеода жаңы салынған көп қабатты этаж үйлердің орточо ремонтын нақтылай сметасын тартайын деп шештім. Бұны тартқанның себебі азыр жаңы салынған этаж домдордон үй алам дегендер ичине кеткен ушундай ремонтуна канча сомдук материал кетет экен деген мекендештерибиз үчүн мен так маалымат болсун деп мен кетирген ушу квартиранын обойлоруна, потологуна, полдоруна канча кеткен расходдордун полный сметасын жазып алгам башынан баштап. Ушуларды мен силерге азыр эсептеп чыгарып берем. Анан мынча сомдук материал менен бүтөт экен, значит ушундай ремонт кылсам болот экен деген мекендештерибиз болсо, ошолорго пайдасы тийип калар деген ойдо тарттым. Анда эмесе кеттик. Биринчи эле залдан баштайлы. Залдым биринчи эле потолоктон баштасак, начальный потолоктун өзүнө квадрат 400 сом кылынган, ушулар 5700 сомдук начальный кеткен ушу залга. Анан обоюна 7000 сомдук обой менен бүттү ошер. Анан эшик 3500 сомго алынган, ручкалар 1000 сомдон алынган, ушу ручка. Анан полго келсек, залдын полуна 600 сомдон ламинаттын квадраты 8640 сомдук ламинат кеткен ушу залдын ичине. Анда дагы кайсы калды бу жерден? Мына коридор. Полуна мен аз квадрат метрин эсептеп чыктым, бирок жазбадым эле аны. Полдун өзүнө 600 сом эсептегенде 5180 сомдук ламинат кетиптир. Потологуна дагы эле ушул эле залдагыдай эле натяжной, ошол эле цветте, глянцевый ак 3460 сомдук потолок кетиптир. Обой болсо 5400 сомдук обой. Ушул жерге. Анан люстралар 1200 сомдон лампочкасы менен. Ошондо 1200дөн экөө кеткен ошол жерге. Анан дагы спальник тартайлы. Спальниктин ичине кеткен расходубуз полуна 7000 сомдук ламинат кеткен. Потологуна бул дагы натяжной, бирок мындай сиреневый цвет. Потологу 4800 сомдук натяжной кеткен. Анан люстра лампочкасын 100 сомдон алынган, где-то 500 сомдук лампочка болсо 3200 сом болот экен. 3200 сомдук люстра ушул. Жердин обою 6000 сомдук обой болуптур. 6000 сомдук обой кеткен экен. Эшиги жанагы эле залдыкындай эле 3500 сом, ручкасы 1000 сом. Анан мына квартираны алганыбызда биз балкон менен спальникти бөлгөн жерде дуалар бар эле, ушул эле дуалар болчу. Мына эшик менен терезени мен 11000 сомго установкасы менен болгон. Ушул эшик терезе 11000 сом болду. Анда азыр кухняга кирели. Кухнянын обою ушул обой 3000 сомдук обой болуптур. Потологу пластик болгон мунуку 1350 сомдук пластик кеткен потолокко. Мына люстра 1200 сом. Кафелибиздин квадраты 500 сомдон. Ушул жерге кеткен кафелдин расходу 1350 сом болуптур. Анан кийин пол. Мына ламинат 2880 сомдук ламинат кетиптир бу жерге. Эми туалеттики эсептеп чыгарып берейин. Мына туалетке унитазды 3000 сомго алынган. Плафон 200 сом. Эшик, алюминий эшикти 5000 сомго жасатканбыз. Вытычкаларга мыналарга 200 сом. Потологуна 200 сомдук эле пластик кеткен буга.
Yerдің кафелі 300 сомдың квадраты ма кафелдер. 300 сомдың болғанда 4500 сомдық кафелменен бүтүптүр. Туалеттин ичи. Bunun içinde de mелкий есепке кирбей калган нерселер бар. Анда мына душка келдик. Мына душтун эшиги да туалеттикиндей эле 5000 сомдук эшик. 5000 сомго жасап берген ысылар. Мен өзүм орнотком бу жерге. Бу жерде мына Аристон 5200 сомдук Аристон. Мына сместитель 2000 сом. Раковина. Раковина күскүс менен үстүндөгү күскүс менен 7000 сом болгон. Кафели туалеттикинде эле 350 сом квадраты. Общий квадраты ошо жерге кеткенде 6650 сомдук кафел кетиптир. Потологу 1500 сом. Плафондор 200дөн 400 сом болот. Вытяжка дагы 200 сом. Раковинаны айткандай, сместители отдельно өзүнчө эсептелет. Бул 1000 сомдун тегерегинде болгон. Аны балконго алып кетти, балконго карайлы. Балкондун потологу мындай пластик эле. Бу жерге 400 сомдук пластик кетиптир. Ламинатына 1800 сомдук кетиптир. Айтмакчы, мына спальныйдын обои менен ушу балкондун обои бир эле кеткен расходу. Спальныйден кеткен расходун ушуга да эсептелет да. Андагы мындай щитке, автоматка, мындай розеткаларга, включателдерге отдельно эсептей албадым. Азыр буларды эсебен чыгара албадым. Примерно бир 2000 тегерегинде кетет ушулга да. Айткандай, мына багеттер бар айткандай. Мына багеттер 2800 сомдук кеткен, мына кырында турган. Бардыгы ушу квартиранын, ушу 2 комнаталуу квартиранын багеттерине бардыгына биригип 2800 сомдук багет кеткен. Анан мындай уголоктор дагы, ушу уголоктордун өзү эле 900 сомдук уголок кеткен ошол жерге. Bunun içinde клейлерине дагы кеткен, клейлерине клей силикондон кылганбыз биз жакшыраак кармасын деп. Где-то 2500 сом тегерегинде силикон кеткен. Мына плюнстардын метри примерно 2,5 метрби же 3 метр ушундай. Штугу 50 сомдон болот. Анан мындай уголоктор бар, наружный уголок, внутренний уголок деп айтылат. Булар 10 сомдон берет штугун. Ушундайлар кеткен. Буларды азыр мен толук эсептей албадым. Ушундай достор. Ушундай орточо ремонт болгон үй. Өтө деле кымбат эмес материалдар. Бирок заманбап эле ремонт деп айтса болот. Ушундай достор, ушундай 2 комнаталуу квартиранын ремонтуна кеткен акча где-то 200 миңге жетпеген, бир акча менен бүтөт экен. Эми албетте өзүңөр кылсаңар, анан устасын, акысын мен кошуп айтпаган себеби бул квартира менин өзүм бир тууган эжемдин квартирасы. Бу жерде акча примерно айтканда усталар ушундай квартираны где-то 100 миңден 150 миңге чейин кылып беришет. 200 миңге жетпейт ушундай деңгээлдеги ремонтко устанын акысы. 150 миң тегерегинде кылып беришет. Ушундай азыр биз ушул квартиранын материалдарына гана кеткен сметасын эсептеп бердик. Азыр буларды бу жерде толук эсептей албаган нерселер, обойный клейлер бар. Аларды дагы чамалап эле кошкондо 180 миң сомдун тегерегинде бүтүптүр. Ушундай достор, ушундай квартирадан алсаңар, ушундай үйлүү болсоңор, жаңы ремонт боло элек болот булар үйлөр. Жөн эле шпаклевка тартылган бойдон эле берет силерге. Потолоктор дагы үстүнкү этаж менен ушул этаждын монолити куюлган бойдон болот. Түгү деле ошондой стяжкалууйдан болот. Ушундай 180 миң сом акчаңар болсо, ушундай материалдар келет экен, орточо ушундай ремонт менен бүтөт экен үйүңөр. Менин каналыма жазып электер болсо, жазылганды унутпайбыз. Комментарий жазгыла. Сурооңорго жооп бергенге аракет кылам. Анда эмесе кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта калгыла.